Кыргызстанда жеке жактардын активдерин ыктыярдуу легалдаштыруу жана мунапыс берүү жөнүндө мыйзам күчүнө кирди. Ыктыярдуу легалдаштыруу процедурасынан кантип өтүү керек? Белгиленген мамлекеттик алымды төлөө. Эгерде активдердин наркы 100 миллион сомдон ашса, республикалык бюджетке 1 миллион сом өлчөмүндө декларациялык төлөм төлөө керек. Атайын декларация алуу үчүн мамлекеттик нотариуска, өлкөдөн тышкары консулдук мекемелерге, элчиликтерге кайрылуу керек. Атайын декларациянын белгиленген формасын бланкты толтуруу. Атайын декларацияны мамлекеттик нотариустун колу жана мөөрү менен күбөлөндүрүү. Өлкөдөн тышкары болсо, анда консулдук мекемелерде, элчиликтерде. Атайын декларация жалгыз нускада толтурулат жана декларантта атайын декларацияны толтурган жакта калат. Декларация бир нускада толтурулат жана сизде гана сакталат. Мамлекеттик кепилдиктер, салык жана бажы төлөмдөрүн, социалдык камсыздандыруу боюнча төгүмдөрдү жана башка милдеттүү төлөмдөрдү төлөбөстөн колдо болгон активдерди легалдаштыруу. Мурда салык жана бажы мыйзамдарын бузгандыгы үчүн мамлекеттик органдар тарабынан куугунтуктоодон коргоо. Салык мыйзамдарын бузгандыгы, катталбаган ишти жүргүзгөндүгү үчүн жазык администрациялык жоопкерчиликтен бошотуу. Ыктыярдуу декларациялануучу активдердин жана ыктыярдуу легалдаштыруу процессине катышкан жактардын кол тийбестиги. Активдердин ыктыярдуу декларациялоонун сыры ыктыярдуу легалдаштыруудан өткөн адамдын. Бирок мыйзам изделип жаткан адамдардын улуттук жана эл аралык тизмелерине жана санкциялык тизмелерине киргизилген адамдарга, жеке инсанга жана жеке менчикке каршы кылмыш жасаган адамдарга жайылтылбайт. Легалдуу жаша, легалдуу иште кирешелерди жана мүлктөрдү декларациялаңыздар. Кыргыз Республикасынын экономика жана коммерция министрлиги.